Бүгүн 11 майга карата Кыргызстанда 13 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылса дагы 14 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Өткөн сутканын ичинде лабораториялык таксыктоолор жүргүзүп, жанагы байланышта болгондордун баарын текшерип аткан учурда дагы 14 жаңы тастыкталган COVID-19 инфекциясына деп 14 учур табылып, булар Бишкек шаарында 6 учур, Чүй областында 1 учур, Ош областында 2, Баткен областында 1 учур, Нарын областында 2 учур, Искөл областында дагы 2 учур табылып, бүгүнкү күндө ооруканаларга алынды. Анын айтымында жаңы катталган учурлардын арасынан 3 медицина кызматкерлери, ошондой эле Үсөнбаев маалымат жыйында Нарын облусунда укук коргоо органдарынын кызматкерлери илдетти массалык түрдө жуктуруп алып, облустук ички иштер башкармалыгынын мекемеси карантинге жабылды деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Бүгүнкү күнү деген жабылып калды деген бул такыр дал келбейт. Анткени эгерде обсервацияда болгон кызматкерлерди жанакындай үй карантинине кармаганда, бул жактан МВД тараптан деген ал жака дагы жанакындай иш сапары менен атайын өздүк курам бекитилип, жиберилип, ал жердин баарын ишин толук үзгүлтүккө учуратпай туруп иштеткенде камсыздоо боюнча деген бүт чаралар көрүлгөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирус жуктурган 316 адам бейтапканаларда дарыланууда. Бүгүнкү күндө жугузуп алгандардын ичинен стационарларда 316 бейтап жатат. Оор абалдагысы 9, жандандыруу бөлүмдөрүнө 4 калып жатат. Орточо оор абалда турганы 77 болуп атат. Канааттандырарлык калыбында 230, чыгарылган 688, каза болгондор 12 деген санда турат. Ушул эле маалымат жыйында коронавирус менен ооруган бейтаптардын баары ооруканалардан чыгарылды деген Ысык Көл облусунда кайрадан вирус жуктурган учурлар аныкталганы айтылды. Ал эми бул тууралуу Ысык Көл облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы кененирээк айтып берди. Облус аймагында 2 адамдан COVID-19 илдети аныкталды. Бирөө Екатеринбург шаарынан учуп келген эмгек мигрант, экинчиси болсо Нарын шаарынан келген подрядный организациянын өкүлү, ишкери десек болот. Булар деген суу долбоору менен келишкен, тамга айылында таза суу чыгаруу боюнча иш алып барууга келген ишкерлер болчу. Алардын баары тең обсервацияга алынган. Анан илдети аныкталгандан кийин Каракол шаарынын инфекциондук бөлүмүндө учурда жатат. Бишкектин 1-май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум өтүп, отурумга мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышты. Бүгүнкү отурумда прокурорлор мындан ары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башка соттолуучулар менен катар темир тор ичинде отурушу керек деген өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырды. Буга чейин Алмазбек Атамбаев адвокаттардын жанында олтурган болчу. Мындан тышкары отурумда Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаев ооруп жатканын, балким бул коронавирус болушу мүмкүн экендигин, коркуп жатканын сотко билдирген болчу. Сагынбаевде коронавирустун белгилери болуп жаткандыгы тууралуу КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева да Facebook баракчасына жазып, бул тууралуу чара көрүүнү талап кылган. Ал эми ЖАМКтын басма сөз кызматы бул тууралуу түшүндүрмө берип, Сагынбаев абалы тууралуу эч кимге кабарлабагандыгын билдирди. Эгер Сагынбаевдин абалы начар болсо, соттук отурумга катышмак эмес, себеби аны СИЗО 1ден чыгарып жатканда текшерет. Кандайдыр бир оорунун белгилери катталса, ал дароо белгилүү болмок, деди Самат Калыков. 1-май райондук сотунда Кой Ташта болгон окуялар боюнча отурум 18-майга жылдырылды. Ага соттолуучулардын биринин жактоочусу алмашкандыгы себеп болгон. Бүгүн 11-майда өкмөт үйүндө маалымат жыйында Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов 11-майдан тарта жумушка чыккан айрым кызматкерлерге маршруттук кагаз, жашаган жеринен справка жана иштеген жеринен уруксаат кагазы болуусу керек деген билдирүү жасады. Ал белгилегендей иш ордунан уруксаат кагазы мамлекеттик салык кызматы тарабынан күбөлөндүрүүсү абзел. Пропусков теперь не будет. Теперь для проезда и передвижения в городе по всем 3 этапам видов экономической деятельности граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, справку с места жительства, справку с места работы для каждого сотрудника, заверенную оригинальной печатью и подписью районного налогового органа.
Эске салсак, шаар ичинде жылып жүрүүгө мамлекеттик салык кызматынан уруксаат кагаз алыш керектиги тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кечээ 10 майда өкмөт үйүндөгү брифинг учурунда билдирген. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Бишкек мэри Азиз Суракматов уруксаат кагазды салык кызматы тарабынан күбөлөндүрүүнүн кажети жок экенин билдиргендиги тууралуу жазышкан эле. Ошол эле учурда талкууга алынган бул уруксаат кагазы тууралуу мамлекеттик салык кызматы тарабынан соц тармактардагы баракчасына билдирүү жасалып, справка кимге жана эмне үчүн бериле турганы тууралуу жооп так бере алышкан эмес. Ал арада мамлекеттик салык кызматында уруксаат кагазына мөр бастырууну каалагандардын саны өсүп, кезек күткөндөр көбөйгөнү маалым болду. Карайм, соцфонд деп атат, патент деп атат. Ну ладно, патент алсын. Бирок соцфондду коюп турбайбы? Бул деген биздин өлкөдө чоң бизнеске айландырып алды да. Ушундай бир жок нерсени таап элечи. Эми бул деген эми биздин Кыргызстан коммерческий жашоо болуп калды. Патент алганга да мен азыр биз бир жактан 2000-3 миң карыз алып келдик. Эми патент төгөп, ошо менен аны карызын төгөт. Бул жакшы жашоо болбой калды. Мүмкүн болсо ошо президент ушуну катуураак контролдосо болот эле. Президентке жетпей эле азыркы комендант, өкмөт бүт кетиш керек да. Булардын баары жогу Кудай берди. Ушу бизнес ачып алышты, чоң бизнес ачты. Ошол коронавирусту пайдаланып атышат. Бишкекте санитардык нормаларды бузгандарга өзгөчө көңүл бурулуп, бет кап тагынбай жүргөн жарандарга айып салынат. Бул тууралуу бүгүн 11 майда Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов брифинг учурунда билдирди. В настоящее время в кодексах предусмотрен ряд статей за нарушение карантина и санитарных правил. Последние изменения и дополнения в законы были приняты 3 апреля 2020 года. Санкции ужесточены и могут достигать от 1000 до 180 тысяч сомов за нарушение в проступках и в Уголовном кодексе. Штрафы налагаются в зависимости от тяжести врачами, санврачами и органами внутренних дел. Особое внимание будет уделяться за нарушение санитарных норм, именно за неношение масок. Штраф предусмотрен в размере от 1000 до 5000 сомов. Быйыл Кадыр түн болжол менен 19 майдан 20 майга караган түнгө туура келет. Бул тууралуу муфтияттан маалымдашты. Эреже боюнча Кадыр түн орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түн өтөт. Быйыл бул убакыт 19 майдан 20 майга караган маалга туура келет. Кадыр түндө Рамазан айынын акыркы так 10 күндөрүндө издөө керек деп билдиришти муфтияттан. Белгилей кетсек, былтыр Кадыр түн 31 майдан 1 июнга караган түнгө туура келген эле.